Нагима Алыкулова Талас райондор аралык эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынын үй-бүлөнү колдоо жана балдарды коргоо бөлүмүнүн башчысы. Каарманыбыз мамлекет башчысы Садыр Жапаров кол койгон жарлыкты кубануу менен кабыл алган. Айтымында турмуштук оор кырдаалга кабылган балдар менен иштешүүдө чындыгында кызматкерлер жетишсиз. Жаш өспүрүмдөрдү мисалы үчүн тергөөгө чакырып калышы мүмкүн. Жаш өспүрүмдөр ошол эле учурда тергөөгө чакырганда биздин ар бир адис барып жаш өспүрүмдүн укугун коргоп, тергөөдөн баштап соттук өндүрүшкө чейин жүрүшү мүмкүн. Соттук өндүрүшкө чейин жүргөндө бул жерде тергөөчү тараптан же болбосо дагы башка ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан же ошол эле зордук зомбулук көргөн жаш өспүрүмдүн ата-энеси тарабынан жаш өспүрүмгө карата зордук зомбулук болуп калбасын, же болбосо кандайдыр бир жаш өспүрүм өзүнүн оюн айтайын десе, ата-энелери тарабынан айтпа деп мындай кысым болуп калбасын деп биздин кызматкерлер толугу менен катышып жүрүшөт. Ошол учурларда биздин кызматкерлер жетишпей калат. Балдарга көңүл бөлүп, балдар бөлүмүнө кошуп берүү боюнча штаттык ачылганына биз абдан сүйүнүп атабыз. Жаңы социалдык кызматкерлер балдардын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоп, катаал мамилеге, зордук зомбулукка жана кайдыгерликке ыкчам жооп кайтарышат. Ошондой эле аларды алдын алуунун үстүндө иштешет. Алардын иш аракеттери ар бир баланын жашоосу жана өнүгүүсү үчүн коопсуз шарттарды түзүүгө багытталган. Социалдык кызматкерлердин айтымында көпчүлүк учурда ата-энеси миграцияда жүргөн балдар ар кандай кырдаалдарга көбүрөөк кабылышат. Мындан улам алар менен тыгыз байланышта болуп, көзөмөлгө алганга аракет кылышат. Зордук зомбулукка кабылган жаш өспүрүмдөрдүн анализдеп келип караганда көпчүлүгү ата-энеси ажырашкан, же болбосо ата-энеси миграцияда, баягы бала көзөмөлсүз калган бала болуп калып атат да. Анан азыркы учурда көпчүлүгү ошол миграциядан кеткен ата-энелердин балдары менен, ата-энелери менен иштөө оор болуп атат. Бирок ошол эле учурда алдын алуу иштерин жүргүзүп жатабыз да. Балдар менен сүйлөшүүлөр, жаш өспүрүмдөр менен түшүндүрүп, бул жана элементарный мисалы үчүн соттуулугу боюнча, кагаз боюнча азыр мисалы үчүн бир жолу кылмыштуулукка барып калса, ал кийин мамлекеттик кызматка иштей албастыгы боюнча жаш өспүрүмдөр арасында түшүндүрүп келебиз. Талас райондор аралык эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгында 60ка жакын кызматкер эмгектенет. Алар үчүн аймактагы 50 миңге жакын балдар менен иш алып баруу чоң эмгекти талап кылат. Үй-бүлөнү колдоо жана балдарды коргоо бөлүмүндө болгону 6 кызматкер эмгектенет. Ага карабастан биз Талас район жана Талас шаарын тейлеп келебиз да. Бул мындайча айтканда физикалык түрдө кызматкерлер жетишпей келген, биз абдан кубанычтабыз бүгүнкү күндө. Ушул социалдык кызматкерлер биздин мамлекеттик кызматкерлерге колуна кол, бутуна бут болгон жардамчы болуп эсептелет да. Турмуштук оор кырдаалга кабылган балдарды көзөмөлгө алуу абдан эле жакшырат деп мен ишенем. Андан тышкары зордук зомбулукту алдын алуу боюнча жанагындай көзөмөлсүз калган балдар, мигранттын балдары болуп калат. Ошолорду дайыма көзөмөлдө, дайыма ошолордун жанында биздин социалдык кызматкер социалдык коштоо жүргүзүп турат деп ишенебиз. Мамлекет башчысы өткөн жылдын май айында жаңы кадам социалдык мобилизациялоо боюнча жалпы республикалык кеңешмеде сүйлөгөн сөзүндө балдарды колдоо боюнча чараларды күчөтүүнү тапшырган. Биз балдарыбыздан эч нерсе аяган жокпуз, аябайбыз дагы. Убагы келгенде баарын ордордуна коебуз. Буюрса балдарыбыздын жөлөк пулдарынын өлчөмүн дагы көбөйтөбүз. Акыркы убактарда балдарга карата зомбулук жана ушул сыяктуу жагымсыз фактылар көбөйгөнүн дагы байкап турабыз, байкап атабыз. Мамлекет бул маселени эч качан көңүл сыртында калтырбайт. Биз ар бир баланын бакубат жашоосу үчүн жооптубуз. Ошондуктан 1-июнь балдарды коргоо күнүн утурлай, балдар боюнча атайын социалдык кызматкерлеринин жаңы 550 штаттык бирдигин ачып жатабыз. Ушул жылдын 1-февралынан тартып региондордо иштей турган жана колдоого муктаж балдарга даректүү жардам көрсөтө турган адистерди кабыл алуу жана даярдоо этабы башталат. Ага ылайык республика боюнча 550 социалдык кызматкер кабыл алынат. Айжамал Байырбек кызы, Чыңгыз Бокожев, Урмат Догдурбек уулу, Талас шаары.